Allah Taala Kur'an'da ne deydi? Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Allah Taala istөө менен жан дүйнө салбайбы деген аят. Ибн Масуд радияллаху ачык эле айтып атат. Зикир кыл деген мына зикир эмес, ай битилаватул Кур'ан. Кур'ан окуу менен деп эле чечмелеп койду, ачык эле. Мунун рахаты такыр башкача. Кур'ан окугандар билет. Кыйынчылыгы деле жок. Өткөндө айттык, араб тамгасы 28 тамгада айтылганы менен фактически мындай чындап келгенде 13-14 эле тамга жаттайбыз. Мисалы кайыкка окшогон форма. Астына чекит койсо Б, үстүнө 2 чекит койсо Т, 3 чекит коюп койсо С. Thank you дегенде С. Эми жана илгич сыяктуу. Мындай кылып жим деп коет. Мындай кылып форма, ушундай кылып мындай илгичтей кылып мынтип тартып коет. Ичине астына чекит коюп койсо Ж, үстүнө чекит коюп койсо Х. Таптакыр чекит койбой койсо Х. Карабайсызбы? Жеңил да. Ушинтип эле жаттап алса болот Кудайдын буйругу менен. Көнүнө 3төн эле тамга жаттасак, 3төн көнүнө 3төн эле. Ошондо Кудай буйруса 10 күндө жаттап бүтөбүз. Эмейли 1 айда жаттайлы. Бирден жаттасак дагы. 1 айда тамга жат болот. Андан кийин Кур'ан окуганыбыз анан бат болот, бат эле. Тез эле өздөштүрүп кетебиз. 1 ай жатташ керек, шашпай жатташ керек. Анан мондай дептер ачып алып, жазып дагы жаттасак болот. Bir betke B тамгасын кечке жаза бериңиз. Миңизге отуруп бүтөт экен. Анан Т, анан С. Андан жим жанагы эле. Ошо мындай эки эле тамга жаттагандай болосуз. Болгону чекитин коесуз, аласыз ушундай да. Андан кийинки тамгалар деле ошондой. Дәл деп коет. Мындай аттын такасында мындай кыстарган сыяктуу, аттын такасы сыяктуу болуп кетет. Мындай турат. Ошону дәл дейт. Үстүнө чекит коюп койсоңуз, зәл. Үтүр, узунараак үтүр. Р дейсиз дагы, чекит коюп койсоңуз, З. Мына ушинтип эле араб тамгасы жеңил. Ошентип үйрөнөм дедимби, үйрөнөм деп, азыр Telegram деген чыкты, WhatsApp деген чыкты. Ошону алып, не кылыш керек экен? Даярданып, Кудайдан сураныш керек экен. Балтабай Тешебайдан эмес, Кудайдан. Кудайым, 10 жылдан бери намаз окуйм. 15 жылдан бери намаз окуйм. 20 жылдан бери намаз окуйм. 30 жылга чукулдап калды. Советтер Союзу ажырагандан бери намаз окуйм. Эмнеге сенин өкүмүң, шарият эрежелер Кур'ан болсо, Кур'ан менен башталса, эмнеге мен Кур'анды тааныбайм деп, керек болсо 2 рекет нафил намаз окуп, ыйлап сураш керек экен. Кудай Таалам көкүрөктү ачып койсо, кеп эмес. Ана рахат. Фатвасы дагы, намазы дагы, ибадаты дагы, дегеле шариятка байланыштуу эмне бар? Үй бүлө маселеси, көрүстөнгө узатуу маселеси, тозуп алуу маселеси, адамгерчилик, дегеле жашоодо эмне кыбыр эткен нерсе бар? Бардыгы Кур'ан аркылуу. Бүт Кур'ан аркылуу. Кур'ансыз болбойт. Кур'андын ичинде жазылган бардыгы. Сонун тап даана айтылган. Анан ушул Кур'анды мен кече жакында намаз баштагандарга тиешелүү эмес бул. Мурунтан бери 5 маал намаз окуп жүргөндөргө айтып атабыз. Мурунтан бери. Теспелери татырып, теспеси жылтылдап калгандарга айтып атабыз. Байкайсыздар, теспе чапта берсең жылт, мен чоң атам теспеси бар эле. Шакылдап татат эле да мындай. Субханалла, алхамдулилlah. Теспеси акырында жылтылдап калган. Көп тартылгандыктан. Жакшы бул да, сонун. Анткени Али радияллахунун заиф сөзү бар, бирок заиф сөздөр дагы кабыл алынат. Мишкаттын шархы Миркатул Масабих деген китепте келет. Ни'ма зикру бил мисбахати. Теспе менен зикир чалуу кандай жакшы деген. Сонун сөз. Адашып кетпеш үчүн, чаташып кетпеш үчүн теспе менен зикир чалган сон. Нерфес алат, баары сон. Бирок жылалы деген мааниде айтып атабыз. Кичинеден болсо да жылы берели, алдыга жылы берели. Секен жылы берели. Быйыл мынакей теспе менен зикир чалып намаз үйрөнсөк, эки жылы тамга жаттап коелу. Соңдугу жылы Кур'ан окуган үйрөнөлү. Андан кийинки жылы арабча которуп сүйлөгөн үйрөнөлү. Кур'андын пайдасы ахиретти эске албаганда, картайган ибадатты эске албаганда дагы сообун. Картайган кезде бизди жалгыз сыратпайт экен Кур'ан.
каалайбызбы 70-80 жашка баргандан кийин бала чака биздин сөздү жактырбай баштайт экен. Ашыкча эле бирдекени айтып аткандай сезиле берет экен биздин айткандарыбыз. Эми болду, эми баягы Советтер Союзунун кечке айтып берет да биздин ата-энелер, билесиздер го. Мен мунтип жүргөм, анан коюн баккам, ечкисин баккам, анан чөбүмүн ташагам, же ушул сыяктуу бирдекелерди айта беришет. Анан бизге ашыкчадай угулат ошол. Ал ашыкча эмес. 1000 жолу айтса да 1000-бирисинде биринчи жолу укканда угуп коюш керек экен. Себеби дайым айтабыз, бир күн келет ошентип айтып аткан атабызды, энебизди таппай калабыз төрүбүздөн. Аллаху акбар кетет. Солатул жаназа болот. Мына кээ бирөө арабызда отурат. Мына апаларын узатты кече жакында. Кээ бирөө атасын узатып атат. Ушундай да. Ошон үчүн биз сыйлап батасын алып калалы. Анан ошо кезде бирок баары эстүү түшүнөт. Куранды ачып алып, Куран окусак, нур үстүнө нур болот экен. Кыжалат болбойбуз. Куран бизге күч берет экен, дем берет экен.